Эмнеге эркектер кирпик койгон, кашын краскалаган, упа койгон, бетин жасаган, лебин жасаган, ботокс кылган, чачын өзгөчө кылып боёгон, кыскасы кыска юбка кийген, өзүнө караган аялдарга ар дайым гүл берет, подарка берет, ошого аракет кылат. Ал эми үйүндө отурган аялга бул маселелерге разрешение бербейт, уруксат бербейт. Билесизби эмнеге? Бул бардык эркектер эмес, кээ бир эркектер аялды кул катары көрөт. Ар дайым келсе кабыл ала турган, любой время кетсе кой бере турган бир аял керек да ага. Баягы капчыкка окшош. Акча салып жүрө турган, ар дайым сабый алып жүрө турган. Бул бала карасын, бул мындай кылсын, андай кылсын деп чектеп коет да. Аялдар мисалы үчүн кылса болот, күйөөсү үчүн жасанса болот, күйөөсү үчүн жүрсө болот, ээн эркин жүрсө болот. Баягыдакай массаждарды эр үчүн үйрөнсө болот, мисалы үчүн, мүмкүн эмес деген маселе жок. Айтайын дегеним эмне десеңиздер, кээ бир эркектерге эскертүүм, аялыңызга, мисалы үчүн, кээ бир эркектер бар, сойкуга $100 берет, бирок 100 сом аялынан аябайт да. Ошо жасанышы үчүн, ошондой табигый, таза косметикаларды алар кымбат болот. Колдонуш үчүн өзгө разрешение бер, акча бер, айттырбай кээде акча берип тур. Аялга керек себеби ал. Сөз сураганда эмес. 674 сом сураса 700 сом которуп кое бер, мисалы үчүн. Айтайын дегеним, 10 сом дагы сүйүнтөт да аялды. Чындыгында сүйүнтөт. Рахмат айташы мүмкүн, бирок кийин күлдүрөт да, жок дегенде. Күлүп эстейт айтканыңызда. Ошондой экен, аялыңызга мындай аял бир учурда хозяйка, жумушчу, пол жуучу, тарбиячы, мугалим и бир учурда сиздин бүт бар жогуңузду бүтүргөн, баягы өзбектерде айтып коет го туугандарда, малика боло албайт. Болуш үчүн сиз жардам беришиңиз керек колдон келишинче.